билими жоктугунан алды да эмси коюндучу акчасын вложение кылды, ойлоду да 100 000 сом салып турган бир айда 1 миллион алат экенмин депчи. Ал нерсе бул жомок деле боло турган нерсе, фантастика да мындай жерге келгенде. Ушул эмси коюн чыккандан кийинчи аябай көп суроолор келди да. Эмне үчүн сен Кыргызстанды колдобойсуң, Кыргызстандан чыгып туруп? Кыргызстандан чыккан монеталарды эмнеге сунуштабайсың окуучуларыңа? Айттым да аларгачы, силер дедим, монета экенин билип атасыңар, а эмне үчүн билими жок алып атасыңар? Мисалы, билим бергендердин баарын эле жаман көрөт да, баары эле курс сатат. А ошо курс сатып аткандар үйрөтүп атат да. Мисалы, сен деген мондай ошибка кылып аласың. А ошону ошибканы мисалы эмси коюн айынан мисалы Кыргызстанга 1 миллионго жакын адам алданды да. Пример да. Алып алды, өзүнчө оюнда байып атат да. А на самом деле жок, абага учкан да акча. Ошол мисалы билим алыш керек. Любой тармак, кайсы тармакка кирбегиле, ал жерде акчасын гана, пайданы гана ойлоп эмес, биринчи ал жакты көрүш керек. Ал жакты фундаменталка текшериш керек. Мисалы, мен деле окуучуларга алдырып атканда биринчи бул фундамент текшеребиз. Кандай компаниядан чыгып келди, лицензиясы барбы, ичинде инвесторлору барбы, канча жылдан бери базарда жүрөт бул монета. Анан эмси коюн бир айдын ичинде 110 000 долларга чыгат деген бул мүмкүн эмес. Билим всегда керек. Ошон үчүн мен ойлойм, баардык адам билим алыш керек. Кайсы тармакка кирбегиле билим алгыла, анан чокуп изилдеп көрүп, анан процесс болсо, анан кадам таштагыла да. Ошол.